Арбаңыздар, қадырман спорт сүйүүчүлөрү, НТ Спорт телеканалы назарыңыздарды грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын жаштар арасындагы биринчилигине бурмакчыбыз. Жана ушул алгач мелдештик кармаштар 55 килограммга чейинки ушул финалдык кармаштар көк бурчтан чыккан балбан бул ушул Куттубек Абдыкерим уулу болсо, ага каршы чыккан бул Нурмухаммед Абдуллаев. Айтор ушул Куттубек Абдыкерим уулу бул ушул спорт олимпиадалык резервдеги спорт мектебинин тарбиялануучусу болсо, анын каршылашы Тайманбас спорт клубунундагы өкүлү жана Куттубек Абдыкерим уулу чындыгында каршылашын өзүнөн ушул ашыгыраак ыргытууга 2 упай алат. Ал эми анын каршылашы дагы ушул Нурмухаммед Абдуллаев кем калбаган спортчу экен дагы көрсөтөт. Буга чейин айта кетчү нерсе, Куттубек Абдыкерим уулу ушул Борбор калабыздын биринчилигинде өз салмагында дагы чемпион аткан. Демек ал быйылкы жылдын эсебинен ушул жаштар арасында өтүп жаткан белдеште бүгүн эгер алтын байге жем кыла турган болсо, анда экинчи мөрөй болот. Ал эми Нурмухаммед Абдуллаевдин дагы аракеттерин сөзсүз түрдө байкап көрөбүз. Кантсе дагы арбир спортчу чоң бир ушул үмүттөр менен дагы машыгарын жакшы билебиз. Андыктан азырынча эч кайда ушул ашуунун деле кажети жок. Жана барган сайын ушул Куттубек Абдыкерим өзүнө ишенимдүү экенин дагы көрсөтүүгө ашыгат. Демек биз болсо спортчуларыбыздын ушул күрөштөгү жарата турган ийгиликтерин дагы байкайбыз. Азырынча спортчулар ашыкпайт. Арбир ушул салмакта чындыгында эле күчтүү балбандар көп. 55 килограммга чейинки салмак чембирдиктен ушул жаштардын арасында Жоламан Шаршембеков дагы бар экенин билебиз. Андыктан ушул спортчуларга чындыгында эле абдан бир кыйын да болот экен. Болот кантсе дагы ашыкпастан байкап көрөлү. Жана спортчуларыбыз кандай ийгиликти жарата алат болду экен, аны дагы байкайбыз. Арбир ушул кармашта ийгиликке жетүү үчүн дагы бардык спортчулар өзлөрүнүн тайманбаган ушул күжүрмөн аракеттерин көрөрүн дагы жакшы билебиз. Ушул 2018-жылдан тарта кыргыз балбандары дүйнөлүк ушул мелдештерде өлкөбүздүн намысын эң мыкты коргоп, алар бардык жактан ушул ийгиликтүү мөрөйлүү дагы кайтып атат десек болот. Ага себеп ушул 2019-жылдын башындагы эле мейли ушул Иранда өтсүн, Болгарияда, айтор Германияда кайсыл гана жакта өтпөгөн турнирлердин бардыгында биздин спортчуларыбыз ийгилик артынан ийгилик жаратып келе жатканы дагы талашсыз. Демек биз сөз түрдө ушул биздин балбандарыбыздын ийгиликтерин дагы ашыкпастан байкап турабыз. Мейли ушул эркин күрөш болсун, мейли грек-рим күрөшүнөн болсун, айтор бардык жактан өзлөрүнүн чындыгын ушул мыкты спортчу катары дагы көрсөтүп келе жатышат. Айтор буларга эми ушул көз тийбесин дейбиз дагы. Биз Куттубек Абдыкерим уулу менен Нурмухаммед Абдуллаевдин ортосундагы беттешке айта турган болсок, эсеп 3-1. Убакыт болсо бүтөрүнө барган сайын аз калат. Жана ал ортодо балбандар болсо өзлөрү күрөштү мындан дагы мыктылап жүргүзүүгө даяр. Кантсе дагы байкайбыз. Жана албетте арбир салмакта
Ой. Зар дагы эки упайга Куттубек Абдикерим уулу ээ болот. Теге чынырсам ошол чоңдор арасында болгон күрөштө бул спортчулар байгелүү орундарга жете алган эмес. 55 килограммда Хасан Сулайманов менен Сардар Конушбаев ошол биринчи экинчи орундарды элесе. 60 килограммга чейинки салмакта Жоломан Шаршенбеков, алтын байгени ээлеген Рустам Тейишев, күмүш байгенин ээси болгон 63 килограммга чейинки салмакта Урматбек Аматов менен Марлен Аскеев болгон айтор ушул чоңдор арасындагы өлкө чемпиондугунда ийгилик жараткан спортчулар азыр ушул эл аралык мелдештерде дагы өлкөбүздүн намысын коргоп жүргөнүн дагы жакшы билебиз. Андыктан балбандар күрөштө туруп улантат. Ошол дүйнөлүк тизмекте грек-рим күрөшүнө кайтып келе турган болсок, анда 55 килограммга чейинки ушул салмак чембирдиктилердин арасында Жоломан Шаршенбеков азербайжандык Элданис Азизилиден кийин эле экинчи ушул тизмекте турат. Алдыңкы ушул ондуктун катарын толуктап ал эми 60 килограммга чейинки салмак чембирдикте Калу Сулайманов алдыңкы ондуктун катарын толуктап 10-чу ушул тизмекте экенин дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Ал эми ушул 63 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги балбандардын арасында биздин ушул алдыңкы 20-лыкка кирген мекендештерибиз жок. Андан ары ушул олимпиадалык салмак болуп саналган 67 килограмм салмак чембирдикте дагы биздин спортчуларыбыз ушул алдыңкылардын тарына кире алган эмес. 72 килограмм салмак чембирдикте дагы биздин балбандарыбыз жок. Демек 55 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги алгачкы ушул чемпионду аныктап алдык жана ал албетте Куттубек Абдикерим уулу болуп турат. Аны куттуктайбыз чын жүрөктөн. Жана биз кийинки ушул салмактагы финалдык баскычты күтөбүз. 63 килограмм салмактагы балбандар сыйлап алган жерден 63 килограмм салмак. Демек 60 килограммга чейинки ушул салмак чембирдик жана Талас Канжарбек уулу менен Бекназар Багытбек уулунун ортосундагы кармаш албетте ушул балбандардын ар бири күчтүүлөр өзлөрүн ушул бардык тараптан дагы мыктылап көрсөтүүгө бул балбандардын жөндөмү жетерин дагы жакшы билебиз жана алар эми ушул мындай жаралган мүмкүнчүлүктөрдү канчалык өзлөрүнүн ушул пайдасына чече аларын дагы байкайбыз. Канча дагы ушул ар бир кармашта ар бир беттеште балбандар ийгилик жаратууга дагы көп ашыгарын жакшы билебиз жана алардын ушул кармаштын жүрүшүндөгү жаратуу турган ийгиликтери канчалык ийгиликтүү буларын байкап көрөбүз. Азырынча ашыгышпайт жана бул балбандар өз ушул салмак чембирдиктеринде
ийгилик жаратууга ашыгышабы деген дагы сөздөр бар. Азырынча ошол кызыл бурчтан чыккан балбан Талас Канжарбек уулу кызыл бурчтан жана ал ошол өзүнүн мындай активдүүлүгү үчүн бир упай алат. Дагы каршылашы жели жат бир таны тийиштүү убакта өз ордунан ошол отура ала турганбыз. Анда упайларды алары дагы талашсыз жок. Канча дагы балбандар күрөштө туруп улантышат жана биз сөзсүз түрдө ушул 60 килограммга чейинки салмак чембирликтеги балбандарыбыздын аракетин байкап көрөбүз. Талас Канжарбек уулу учурда ошол 1999 жылы жарык дүйнөгө келген, 20 жашта болсо, анын атаандашы Бекназар Бактыбек уулу 2000 жылкы 20 жаштагы ошол балбан. Айтор балбандар өзлөрүнүн эми ошол бардык тарабынан дагы ошол көрсөтүүгө эң бир жөндөмдүү курактары десек дагы болот. Жана ашыгышпайт балбандар бири-бирин ошол борбордук бөлүктө гана түртүп, андан ары бири-бирин жыгытуучунун эле аракеттери жок. Азыр менимче ошол эч кандай упай берилген жок. Эки упай берилген экен жана андан ары 4 упайлык Ухманы Таласбек Канжарбек уулу колдонот жана таза ыкма дагы 4 упайлык. Демек интип атаандашын Таласбек Канжарбек уулу мүнөтүнөн мурда дагы жеңе алды жана өзүнүн ошол салмак чембирлигинде 11-2 эсебинде дагы жеңишке жетип олтурат. Канча дагы ошол балбандар чындыгында эле өзлөрүн мыктылап көрсөтүп койду. Биз болсо кийинки салмактагы кармаштарды күтөбүз. Бул беттешүүдө Канжарбек уулу Талас Бүгүн 63 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги кармаштар кызыл бурчтан чыккан Нурсултан Махмудов, ал эми көк бурчтан ага каршы чыккан Азиз Замиров. Демек, ушул 63 килограмм салмак чембирдиктеги балбандардын кармашы менен дагы беттешти улантабыз. Нурсултан Махмудов Ош ошол облусундагы спорт олимпиадалык резервдеги спорт мектебинин тарбиялануучусу. Ал эми Азиз Замиров скаф бильярд спорттук клубунун дагы өкүлү. Булардын эсиңиздерге салып өтөбүз. Балбандардын буга чейинки ошол кармаштарына токтоло турган болсок, анда Нурсултан Махмудов өзүнүн алгачкы кармашын бул ошол Арлен Раевке каршы өткөрүп аны жеңип чыгат. Андан кийин ошол экинчи кармашында Нурсултан Махмудов өзүнүн беттешин мен жаңылышпасам ошол Рахимбек Мурзабековго каршы өткөрүп аны жеңип алган. Ал эми жарым финалдык беттешинде Нурсултан Махмудов ушул Азамат Жанназаков менен кезгелип аны дагы жеңип чыккан. Айтор азыр көк бурчтан чыккан Азиз Замиров бир упайга ээ болот дагы каршылашынан. Алган чалдыга дагы чыга алды жана албетте балбандардын кармаштарын дагы
Дугуроз Махмудов азырынча активдүү болууга дагы ашыга та биз болсондо ошол эң алгачкы кармашта айтып жаткан ошол дүйнөлүк тизмекке кайтып келе турган болсок, ал жактан ошол биз буга чейин айтып өттүк 55 килограмм 60 килограммдагы балбандарыбыз, ал эми ошол 77 килограммга чейинки салмак чен бирдикте Кайратбек Түгөлбаев дүйнөлүк ушул тизмекте 11-чи сапта жайгашкан жана албетте ушул алдыңкы балбандардын катарына кирүү дагы бул эми биздин спортчуларга кийинки ушул Олимпиада оюндарына жолсо дагы бир ушул өзүнүн жеке көрсөткүчүнө дагы чоң таасирин тийгизерин жакшы билебиз. 82 килограммга чейинки салмак чен бирдикте Атабек Азизбеков алдыңкы ушул ондуктун катарына кирген, ал 7-чи саптан орун алган жана ал ошол эл аралык мелдештерде биздин өлкөбүздүн камчыгына дагы мөрөлөрдү учурда алып келип жатканы талашсыз. 87 килограммга чейинки салмак чемирдикте биздин балбандарыбыз дүйнөнүн алдыңкы балбандарынын тизмегине кире алган эмес. Анын сыңарында ошол 97 килограммда дагы биздин спортчуларыбыз дүйнөлүк тизмекте жок. Ал эми ушул соңку учурда 130 килограммга чейинки салмак чембирдикте дагы өзлөрүн мыкты көрсөтүп жатышат. Бирок азырынча ал салмакта дагы ушул греко-рим күрөшү боюнча балбандарыбыз алдыңкы тизмекте жок экенин эсиңиздерге салып өтөбүз. Жана балбандардын ортосундагы кармаштын экинчи айланпасына кайтабыз. 1-0 эсебинде азырынча Азиз Замиров алдыда жана ал кармашта өзүнө ишенимдүү дагы. Жүргүзүүдө Азиз Замиров Нурсултан Махмудовго каршы. Нурсултан Махмудов колон каршы күрөштү. Өзүн ишенимдүү сезет, ашыкпайт. Жана азыр ушул кызыл бурчтан чыккан Нурсултан Махмудов активдүүлүгү үчүн дагы бир упай алат. Жана азыр каршылашын ушул жерге жатып бергенден кийин эми упай алууга эң эле бир мыкты шарт жаралып турат. Муну эми Нурсултан Махмудов өзү канчалык теңелде колдоно алат. Ал эми Азиз Замиров коргоно алабай тур. Ал алдыда болчу жана биринчи айланпа жок. Канча дагы анын карамагында калган болсо экинчи айланпанын жүрүшүн Нурсултан Махмудов өзүнүн көзөмөлүнө алууга дагы даяр экенин көрсөтөт. Жана каршылаш 3-чү ирет айлангандан кийин дагы 2 упайга ээ болот. Көк бурчтан чыккан Азиз Замиров азыр 1 упайга ээ болду жана анын каршылашын жок. Канча дагы айлантылган жок жана менимче беттешти туруп уланчат. Эсеп болсо 6-1 жок. Азыр калыстардын ошо менимче жаңылышпасам 7-2 дагы кылуулары керек. Калыстын ошол берген упайларын эсептей турган болсок, ал эми жок. 1 упай берген экен дагы 6-2 эсебинде Нурсултан Махмудов алдыда жана Азиз Замиров чейин алда келе жаткан болсо эми каршылашынан дагы алдаган чарта калып калды. Демек эми бир аз кылдаттык менен дагы беттешти улантуусу керек. Балбандар ашыгышпайт. Канча дагы финалдык кармаш буга чейин ошол
бир эмес бир нече ирет жеңиштерге жеткенин дагы айтып өтөбүз. Айтор жалпы жондан ушул 63 килограммга чейинки салмак чембирдикте 19 балбан күч сынашкан жана бул кармаштардын ошол айлампа түрүндө орун алып балбандар жеңишке жетүү үчүн дагы бир эмес бир нече кармаштарды өткөрүп өзлөрүн ошол мыктылап көрсөтүүгө дагы көбүрөөк басым жасаганын сиздерге салып өтөбүз. Канча дагы убакыт бүтөт жана Азиз Замиров алдыга кире алган жок. Демек биз болсо ошол аны жеңиши менен куттуктайбыз. Бул салмакта жаштар арасында чемпионат аткан менен кийинки ошол кармаштарды күтөбүз. Байгелүү орунду ээлеген балбандар үчүн чогулуш. Демек 72 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги кармаштар жана кызыл бурчтан Бекзат Маткабылов болсо көк бурчтан Алмазбек Бегалиев каршы чыгат жана балбандар ашыкпастан кармаштарын баштайт. Бул белдешүүдөн кийин 82 килограмм салмактын байгелүү орунду ээлеген Сырынча Алмазбек Бегалиев ашыкпайт, бирок каршылашы болушунча эптешти эртелетүү үчүн дагы өзүнүн ылдамдыгын көрсөтүүгө даяр. Жана албетте болушунча активдүү болушу керек жана ошол эле учурда эң бир жакшы ошол даярдыктарын бул жерден көрсөтүүсү дагы керек. Бекзат Маткабылов активдүүлүгү үчүн 1 упай алады жана ошол каршылаш жерге жатып бергенден кийин ой дагы 2 упай бар, андан ары дагы 2 упай жана 5-0 эсебинде Бекзат Маткабылов алдыга чыга алды. Ошол грек-рим күрөшүндөгү эң жакшы ошол жаңылыктардын бири балбаныбыз Акжол Махмутов ошол дарылануудан кийин азыр өз алдынча ошол басып калганы дагы бизди кубандырат. Албетте анын ошол жакынкы алдыңкы айларда кайрадан килем үстүнө дагы чыгарын барыбыз ошол күтүп жаткан чагыбыз. Демек ал дагы ошол өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп ишенсек болот. Демек кармаш мынтип жыйынтыкталат дагы Бекзат Маткабылов ошол өнөтүнөн мурда жетет. Алмазбек Бегалиев бираз ошол ашыгып койду. Менимче азыр жок. Калыстар ошол эми кайталоонун дагы карап көрүшү керек. Менимче эч кандай ушул катачылык деле болбогондой болду. Бирок албетте аны эми калыстар тобун ошол жакындан дагы байкап көрүп чечим чыгарат. Демек ооба Бекзат Маткабылов жеңишке жетет дагы. Биз аны жеңиш менен куттуктап кийинки ошол финалдык беттештерибизди бет алабыз. Чемпион деген аты болду.
Демек 77 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги кармаштар Кызылбоштан чыккан Азамат Жамгырчу болсо ага каршы Акылбек Талантбеков көк бурчтан чыгат. Спортчулар эки тең ушул 19 жашта, тагыраак айтканда ушул 2000 жылы төрөлгөн балбандар жана биз албетте бул балбандардын дагы өткөргөн маштарын байкайбыз. Жана беттештин башталышында эле Акылбек Талантбеков каршылашына карата 4 укпайлык таза 87 килограмм ыкма салмакта колдонулат. Кылыстардын беттешүүдөн кийин чечимине дагы вице-президенти кошулабыз деген дагы жок. Бирок канча дагы ушул кылыстар тобу атачылыкка жол бербейт. Жана жок. Кийинчерээк ушул кечирээк кармап калган экен, упайлары жокко чыгарылат дагы. Ноль эсеби. Андан ары балбандар кайрадан ашыгышпай ушул бири-бирин кармайт. Албетте Азамат Жамгырчу уулу атачылыктарга жол бербөөсү дагы керек. Байкап көрөбүз атачылыктар орундалбосу керек. Бул канча дагы ушул финалдык кармаш бул бөлүккө чейин ушул жетип келүү үчүн да балбандар бир эмес бир нече беттештерди өткөргөн. Андыктан бул жерде катачылыкка жол берип алуу өзү дагы ошол туура эмес болуп саналарын жакшы билебиз. Бир упай бар активдүүлүк үчүн. Жана Азамат Жамгырчу уулу мындан ары кандай кадамдарга барарын да байкап көрөбүз. Азамат Жамгырчу уулу башын бил көтөргөндөн кийин жок, айлантканга дагы ашыккан жок. Демек Азамат Жамгырчу уулу азыр ушул каршылашын өз ордунан жылдыра алуу. Андан кийин эми андай мүмкүнчүлүктү балким Акылбек Талантбеков дагы өзүнө жаратып көрөт чыгар. Канча дагы төрүп чабууга болгон аракеттер балбандар ашыгуулары керек. Болушунча ушул өзлөрүнө упай алуу үчүн дагы жана башка ушул көз ирмемдерде дагы алар ушул беттештердин ар бирин ийгилик менен коштоого дагы ашыгышы керек. Канча дагы Акылбек Талантбеков көбүрөөк ашыгып коет, ал эми анын каршылашы Азамат Жамгырчу уулу азыр өзүн ушул салкын кандуу кармаган боюнча ал көбүнчө катачылыктарга дагы жол бербөөгө басым жасоодо жана балбандардын жакынкы аралыктагы кармашы жок. Азыр Азамат Жамгырчу уулу ушул каршылашынын ар бир кирип келүүсүн тосуп алууга жана анын ушул беттеште ийгиликтүү өткөрүүсүнө дагы тоскоолун жаратат. Демек алгачкы ушул 3 мүнөттүк артта калат жана биз болсо балбандардын ушул кармаштарынын экинчи айланбасын күтөбүз. Азыр Азамат Жамгырчу уулу ушул беттешти мындан ары дагы жогорку деңгээлде уланта ала тургандай таасирлүү, өзүнө ишенимдүү олтурат жана финалга чейин жетип келүү деле бул балбандар үчүн өтө бир чоң мээнетти талап кыларын дагы жакшы билебиз. Андыктан канча дагы алардын кармаштарын дагы байкайбыз. 4 упайлык ыкманы азыр Азамат Жамгырчу уулу колдон алган жана Азамат Жамгырчу уулу мындан ары эми 4 упай алгандан кийин Акылбек Талантбеков жок.
азыр эч кандай упай жок жана балбандар албетте финалдык кармаштарда бардык нерсени ушул көз ирмемдеги аракеттер дагы өзгөртүп кетүүсү толук ыктымал. Андыктан Акылбек Талантбеков менен Азамат Жамгырчы уулу бир аз ошол активдүүрөөк дагы болулары шарт. Азамат Жамгырчы уулу азырынча ал ашыкпайт ушул каршылашынан. Катачылыкка жол берүүлөрүн дагы өтөт жана анын натыйжасында дагы ийгиликтүү жүрүштөргө барууга даяр. Убакыт болсо жетиштүү бар, өзгөртүп эсептерди өзгөртүп мындан ары дагы ушул кандайдыр бир ийгиликтүү бир кармаштарды жүргүзүп коюу үчүн айтор 77 килограммга чейинки ушул салмак чембирдикте Бали азыр Акылбек Талантбековдун интип таза ыкма колдонгонуна Бали деп айткандан башка аргадагы жок. Чындыгында мыкты өзүн көрсөтүп койду. Дүйнөлүк ушул мен тизмектин баш сабында турган балбандарды айткым келген 77 килограммга чейин. Ал жакта орусиялык Александр Чехиркин турат жана Александр Чехиркин албетте өзүн мыкты жагынан көрсөтүп ошол бул салмактан дагы ошол көч башында биздин балбандарыбыз дагы ал менен ушул алдыңкы 2020-жылдары ушул ал башкы сапты дагы талашат деп ишенсек болот. Анткени бизден ушул 77 килограммга чейинки салмак чембирдиктен ушул Кыргызстандын чемпиону аткан Акжол Махмудов, жолсу Ринат Ильяз уулу сыяктуу ушул мыкты балбандарыбыз бар. Кайрат Түгөлбаев бар, Даулет Айдарбеков айтар ушул 77 килограммда бизде таланттуу балбандар көп. Алардын ушул катарын балким биздин бүгүнкү ушул финалдык кармашта кармашып жаткан жаш балбандарыбыз Акылбек Талантбеков менен Азамат Жамгырчы уулу дагы толуктап калышы толук ыктымал. Андан ары Акылбек Талантбеков каршылаштын артына ыңгайлуу өтө алды жана 2 упай алат. Андыл эми убакыт болсо 30 секундадай бар. Бул ортодо Акылбек Талантбеков күрөшүүгө даяр экенин көрсөтөт. Көк бурчтан чыккан бул Акылбек Талантбеков, ал эми Азамат Жамгырчы уулу кызыл бурчтан чыккан балбан. Андыктан азыр ушул кызыл бурчтан чыккан Азамат Жамгырчы уулу бир аз упайларды теңеп коюуга дагы ашыгып койсо ал көптүк кылбас. Канча дагы байкайбыз 10 секундда бул аралыкка менимче Акылбек Талантбеков карман коет дагы ошол 4-7 эсебинде дагы жеңишке жетүүгө убакыттар барган сайын аз калат. Жок, канча дагы убакыт бүтөт жана убакыттан кийин чабылган бул эми деп Акылбек Талантбековдун гана пайдасына ал өзүнүн ченби жеткен жеңиштерин кубаныч экенин көрсөтөт. Куттуктайбыз биз чындыгында эле ушул Акылбек Талантбековду жана кийинки ушул финалдык кармашты күтөбүз. Клемге 82 салмакта балбандар чакырылат. Шералы Демек, кызыл бурчтан чыккан Темирлан Шералы уулу жана ага каршы Даулет Айдарбеков 82 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги финалдык кармаштар. Балбандар ашыгышпайт. Бул салмакта жалпы жонунан 12 балбан күч сынашкан. Мурат Осмонбеков менен Темирлан Шералы уулу тагыраагы биринчи кармашында Мурат Осмонбеков менен кармашып, аны жеңип алган. Экинчи беттешинде ал ошол Айбек Талайбековду жеңип финалга чыккан болсо, анын ошол атаандашы болгон Даулет Айдарбеков өзүнүн ошол алгачкы беттешинде Темирлан Козбек уулун
жеңип алган. Экинчи кармашында Дастан Базарбай улу менен кезгелип аны жеңип финалга чыккан болсо, ушул жарым финалдык кармашында ал Вахабидин Имамалиевди жеңип финалда айтор. Ушул жаштар арасындагы грек-рим күрөшү боюнча кармаштар айланпа түрүндө өттү. Балбандар ушул бир эмес бир нече кармаштарды өткөрүп, алар өздөрүнүн ушул мыктылыгын дагы көрсөтүүгө бардык тарабынан ашыгышты. Азырынча бир упайга Даулет Айдарбеков ээ болот. Даулет Айдарбеков тууралуу айта турган болсок, ушул аздыр балбандардын экөө тең ушул жаракат алганын көрсөтүшөт. Биз экөөнү тең амандык, ден соолук каалайбыз. Чындыгында ар бир спортчу болуп кетерин дагы калган эмес. Даулет Айдарбеков дагы Темирлан Шералы уулу экөө тең болушунча кылдаттык менен жана күрөшүүгө даяр болчу. Эсеп 3-0 жана Даулет Айдарбеков алдыда каршылашы башталат. Жана эми бул жерде Даулет Айдарбековду мөөнөт номурда жеңишке жетүүгө дагы эң сонун бир мүмкүнчүлүк жаралат. Аны Даулет Айдарбеков колдон чыгарбасы раз. 2 упайды алып алды жана мындан ары дагы Даулет Айдарбеков упайларды алууга ашыгабы. Демек каршылашын көтөрөт жана 2 упайлык бали. Канча дагы ошол 7-0 эсебинде Даулет Айдарбеков алдыга чыга алды. Эки спортчу тең 20 жашта жана финалдык кармашта. Бул балбандар кандай кармашарын такайбыз. Азырынча эсепти теңөө үчүн Темирлан Шералы уулу болушунча ушул алдын көздө кирип барбады. Даяр экенин көрсөтөт. Ал эми Даулет Айдарбеков ашыкпастан дагы бир упайды алып койсо, анда жеңиш анын капчыгында экенин да билебиз. Бирок Темирлан Шералы уулунун тип жошолуп болушунча ушул өжөлүн көрсөтөт. Ал финалга жөн жеринен чыккан жок жана ал өзүнүн артыкчылыктарын билет болчу. Бирок канча дагы Даулет Айдарбеков менен болгон тиреште ал чийимен чийип кеткенден кийин Даулет Айдарбеков ушинтип таза жеңишке жетет жана биз анын ушул жеңиши менен куттуктайбыз. Дагы кийинки ушул салмактагы балбандардын ортосундагы кармашты күтөбүз. Демек 87 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги кармаштар Элдияр Болотбек уулу көк бурчтан чыккан балбан болсо, Азат Салидинов ушул Элдияр Болотбек уулу тагыраак кызыл бурчтан, көк бурчтан анын каршылашы Азат Салидинов. Ушул 87 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги балбандардын дагы кармаштарын көрөбүз. Ар бир ошол салмакта чындыгында эле мыктылар бар. Азат Салидинов менен Элдияр Болотбек уулу ашыгышпайт бул салмак чембирдикте. Ушул Азат Салидинов чоңдор арасындагы кармаштарда коло байгенин ээси атып алган. Демек бул жерден эми Элдияр Болотбек уулу болушунча ушул
Абайлап күрөшүүсү Сарыл Ампеси Азат Салидинов. Буга чейинки дагы ошол мыкты тажрыйбаларын көрсөтүп койго бар таранан даяр. Демек 4 упай жана Деми Азат Салидиновдон ошол оңой олтоң каршылаш эмес экенин менимче Илдар Болотбек уулу түшүндүгөрүнө чыгар. Дагы 2 упай Деми минутунан мурда дагы биз Азат Салидиновдон жеңишке жетип отурганын көрүүбүз. 87 килограмм жеңил салмакта ошол мыктылардын мыктысы даярданган. Ал жактан эми ошол коло байгени алган бул Азат Салидиновдун келечегинин бар экенин дагы кабар берет. Биз болсо кийинки беттештигибизде бет алабыз. 130 килограмм салмактагы жеңүүчүлөр Силу Аза менен Демек 97 килограммга чейинки салмак чембирдик Медер Абыкеев ошол кызыл бурчтан чыккан болсо, Данияр Шеримбеков көк бурчтан ага каршы чыгат. Жана биздин ошол жаш балбандарыбыздын ортосундагы кармаштарды дагы көрөбүз. Айтор ошол 97 килограммга чейинки салмак чембирдикте балбандарыбыз өзлөрүнүн беттештерин чейрек финалдан баштаган. Ал жактан ошол Данияр Шеримбеков өзүнүн биринчи беттешинде Абай Улан уулун жеңип алган болсо, экинчи кармашында ал Мустафа Гасановдун үстүнөн жеңишке жетип финалга чыга алды. Ал эми анын ошол каршылашы болгон Медер Абыкеев биринчи беттешинде ал Аркыт Орозбековду жеңип алган. Экинчи кармашында Эрлан Манатбековду жеңип финалга чыгып олтурат. Ал эми ошол 97 килограммга чейинки салмак чембирдикте 3-чү орунду Мустафа Гасанов менен Эрлан Манатбеков ийилген айтабыз. Бул жактан ошол балбандар айлампа түрүндө дагы күрөштөргө түштү жана ал жактан өзлөрүнүн ошол мыктылыгын көрсөтүүгө ашыгышта. 1 упай бар Данияр Шеримбековда жана азырынча Данияр Шеримбеков ары каршылашын өзүнүн үстүнөн айланып ташыгандан кийин дагы 2 упайга ээ болот жана Медер Абыкеев тип чийимден дагы болушунча чыгып кетүүгө өзү ашыкты. Азыр ага эскертүү упайын беришип калсыздар. Жок, ушул алгачкы медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин ал ошол беттештерди улантат. Канча дагы ушул 97 килограммга чейинки салмак чембирдикте финалга жетүү бул өзү дагы ошол чоң лардын мыктысы экенин дагы кабар берет. Ашыгышпайт балбандар. Оор салмак канча дагы 97 килограммга чейинки ушул салмак чембирдикте мыктылардын көп экенин дагы билебиз. Үзүр Жусупбеков сыяктуу болсо Бексултан Махмудов ошол биздин өлкөнүн улуттук курамында өлкөбүздүн желегин дагы
челбиретип жүрүшөт. Жана балбандар ашыгышпайт. Вакыт болсо алдын көздөй. Адамдарын таштайт. Активдүүрөөк болуу зарыл. 3 упай алган Данияр Шеримбеков. Албетте каршылашны мына ушул кирип келсин гана күтөт. Канчалык каршылашны ушул катачылыкка жол берсе, ал балбан үчүн дагы чоң ушул жетишкендик болуп саналат. Жана ушул Данияр Шеримбеков 2000-жылкы ал эми Медер Абыкеев 1999-жылы ушул жарык дүйнөгө келген балбан. Жана азыр Данияр Шеримбеков суларын ушул далдарын жакшылап сүртүрүп кургатып алгандан кийин аны калыс текшерип көрдү дагы. Биз калган экинчи лампаны улантып көрөбүз. Балбандар ашыгышпайт. Балбандарды сүрөнгө алган, аларга дем күч берген. Эчтеке көргөнү келгендер дагы. Арбын жана азырынча ашыгышпайт. Ага калыс болсо эки балбан тең активдүү болууга. Акыры Данияр Шеримбеков өз ордунда 97 килограммга чейинки салмак чембирдикте ушул дүйнөлүк кызметтер Rusiyalik Musa Evloyev четелдик тура турган болсо, экинчиде болгариялык Кирилл Милинов. Жана Милянов тагыраак Кирилл Милянов. Азыр көк бурчтан чыккан балбандагы активдүүлүк үчүн 1 упай алат. Жана ал дагы ушул каршылашы сыяктуу эле. Эми бул жерден ушул эсептерди менимче теңеп андан ары дагы ашырып кетсе болот. Ал эми Данияр Шеримбеков каршылашы сыяктуу 2 упайды берип коебу, же болбосо ал коргонууда өзүнүн мыктылыгын көрсөтөбү байкайбыз. Калыстын ышкырыгы жаңырат жана Данияр Шеримбеков жерге болушунча ошол астыйдил жабыш алгандан кийин Медер Абыкеев ашыкпастан гана күрөштү өткөргө даяр. Жана Медер Абыкеев жок кантсе дагы ал упайды ала алган жок. Жана балбандар күрөштү туруп улантышат. Данияр Шеримбеков балким ошол 3-1 эсеби мындан дагы эрлентүүгө азыр ашыгып жаткан чыгар. Кантсе дагы балбандардын экөө тең. Активдүү болууга ашыгышат. Жана Данияр Шеримбеков менен Медер Абыкеев жок кантсе дагы азыр Медер Абыкеев ушул упай алып келүүчү кадамдарга бара албайт. Данияр Шеримбековго ашуунун кереги эле жок. Ал упайлар жагынан алдыда. Жана албетте ошол өзеки түрдөгү эскертүүлөрдү калыс көпкө кечиктербей берет. Медер Абыкеевге колдор менен ачлаштырган берди. Жана балбандар ар кандай адамдарга барат. Данияр Шеримбеков упай алып келеби, же болбосо болгон эми калган ошол убактарда коргонуп гана тең болобу байкайбыз.
демеки биз азыр ушул калыстардын берген упайларын да байкайбыз. Менимче ушул эч кандай көп бурчтан чыккан упай, бир упай берилген экен демек. Мидер Абыкеев 2-1 есебинде 3-2 есебинде артта жана балбандар эми мына ушул жерде калган ушул 15 секундталык убакыттын ичинде упай алып келе алышабы. Ой Мидер Абыкеев өзү ашыктып жана каршылашынын торуна өтүп түшкөндөн кийин Данияр Шеримбеков албетте сабырдын түгү сары алтын деген нерсени да мына ушул жерден көрсөтүп кетти. Ал соңуна чейин сабыр кылды дагы каршылашынын кирип келүүсүн дагы күтүп тийиштүү упайды алып жеңишке жетет. Биз болсо ушул кийинки ушул мелдештерди күтөбүз дагы Данияр Шеримбековду жеңиши менен куттуктайбыз. 82 килограмм салмақта финалисттер. килограммга чейинки салмак чембирдиктеги кармаштар жана албетте бул салмакта ушул Мурат Романов, Роман Ким сыяктуу ушул биздин өлкөбүздүн капчыгына алтын байгелерди алып келип жүргөн балбандар бар экенин билебиз. Азыр Мурат Омаров менен Дауран Садыков ишенимдүү кармаштар жүргүзүп келет, бирок Мурат Омаров мынтип активдүү күрөштү баштай алды жана каршылашы 2002 жылкы жаш балбан тагыраагы ушул 16-17 жаштагы Дауран Садыков азыр Мурат Омаровго каршы упай алуу үчүн дагы жарабашы мүмкүн мында, бирок ушул келечектеги алдыңкы жылдары ал сөзсүз упай алат жана Бали Азамат 4 упай бар жана эми балбандарга бул жерде шош кереги жок болчу. Жок канча дагы Мурат Омаров каршылашы мынтип катма алгандан кийин эми менимче оңой менен дагы коюп жибербес. Кандай ушул атаандаштарында тажрыйба дагы бар. Жаш кезектен ушул жаш курактагы чоң ролду ойнойт жана Мурат Омаров мынтип жеңишке жеткенден кийин менимче Дауран Садыков мыкты каршылаштыкты көрсөтө алды жана биз Мурат Омаровду жеңиш менен куттуктайбыз. Ардактуу мекендештер, ушул жаштар арасындагы грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын биринчилигин көрө алдык. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Кайрадан амандашканга чейин деп коштошом. Бар болуңуздар.